Менин атым Чыңгыз Бапаев Арстанбекович, Кара Суу райондук мамлекеттик администрациянын башчысы, аким. Кылган иштери бөлөк, кагазда бөлөк болот да. Ички иштер райондук бөлүмү дагы азыр иш козгогон экен. Сапаты боюнча маселе жаралгандыктан Кагаздагы шот фактурадагы акчалар менен көмүлгөн турбалардын баасы 6 миллион төгдөй болот да. Жок, бул жерде эң бир маселени айтып атасыз да. Кагаз түрүндө башка, жасап аткан жумуш башка. Анан Сизден накталай акча канча сом алып кетишкен? Где-то bir 285 mingga алып кетти окшойт. Эми 300 миңге жакын. 300 миңге жакын акчаны жанагы кагазы менен жасап аткан жумуш экөө бири-бирине айкалышып дал келиш керек. Айкалып ошол жумуш менен кетиш керек эле. Келбеген суга биз акча төлөп атабыз, бизди төлөтүп атышат мажбурлап деп ошентип атышат да. Кыңыр иш 40 жылда билине турган болсо, азыр 40 күнгө эмес, 44 күндө эле билинип калат. Батырлы. Сизге акчаны которгондон кийин канча күндөн кийин алып кетишти ошол акчаны? 5-6 күндөн кийин ошол товарлар келгенден кийин алып кетти да. Сиздин шлангиңиздин сертификаттары бар таза сууга деген? Жок, сертификаты жок пока. Негизи сиздин шлангиңизди таза сууга иштеткенге болбойт да, өзү поливнойду калып. Негизи документально өзү питьевой эмес да биздики. Станоктагы көрүлөт экен да, станок маркасы дагы жазылат экен, сертификаткачы. А биздики вторичный да баары эми баягы Мусордан. калдыктардан чогултуп туруп, жууп тазалап анан шланг чыгарабыз. Бакалашка, сакалашка билет экенсиң го, ушундай. Ушундай. Резина кыскасы. Ооба. Ошол баягы 300 миңге жакын акчаны ким алып кетти эле? Жылдызбы же Сагынбы? Жылдыз алган. Жылдызга берген. Болду. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор. Менин аты жөнүм Жыргал Чоёнов. Мен азыр ушул Кара Суу районуна келгенбиз, Ош областына караштуу. Жанагы эле таза суунун 2 миллион акча бөлүнгөн боюнча иш алып баратабыз. Ал жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушу биринчи, экинчи бөлүгүндө мындай бир шлангилердин өздөрүнүн размерлери башкача болуп калган. 76-нын ордуна 40-тык коюлуп калган. Ошол боюнча биз иликтөө кылып, шот фактуралардагы туура эмес жазылган баалар боюнча, кыскасы ушул боюнча азыркы учурда биз 3-чү бөлүгүн тартып аткан убагыбыз. Буюрса азыр биз ушу Кара Суу районунун акимине кирип, микрофон суналып, бул боюнча кандай жооп берет, биргеликте биз менен күбө болуңуздар. Жүрүңүздөр, биз кирели. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Кара Суу районуна караган ушул биздин акимге келгенбиз. Аким мырза, өзүңүздү коомчулукка тааныштырып койсоңуз, андан кийин маегибизди баштайлы. Менин атым Чыңгыз Бапаев Арстанбекович, Кара Суу райондук мамлекеттик администрациянын башчысы, аким. Жакында келдиңиз окшойт да? Жакында Эми биринчиден иш ордуңуз кут болсун, Чыңгыз мырза. Эми сиздерде бул жака биздин президентибиз Садыр Жапар Нуркожоевич ишенип, ушул элдин көйгөй маселесин чечкиле деп жөнөттү да. Эми биз сизге келген себеби, биз өзүңүз YouTube'дан көрдүңүз окшойт, 2 серия кылып чыгарганбыз, 2 бөлүк кылып таза суу ишканасы боюнча. Эми буну сизге кыскача кылып түшүндүрүп кетсем, азыр бул жерде булардын кылган иштери бөлөк, кагазда бөлөк болот да. Кагаздагы шот фактурадагы акчалар менен көмүлгөн турбалардын баасы 6 миллион төгдөй болот да. Анан бул боюнча биз мэрге киргенбиз. Мэрге кирсек, мэр дагы эми туура эми ал дагы өзүнүн кызматкерлерин калкалаганга аракет кылды. Бирок негизи акырына келип мэр деле өзү мойнуна алды. Туура эмес болгону боюнча, мыйзам бузуу боюнча. Азыркы учурда сиз ушул жерде мындайча айтканда Кара Суу районунун президентисиз да. Анан биз сизге келдик. Ушул маселе боюнча кандай реакция болуп атат, эмне болуп атат? Анан биздин Садыр Жапар Нуркожоевич президентибиз акчаны эбегейсиз кылып бөлүп берип атса, анан булар бул жакта мындай иш кылып атса, ошол боюнча бир айтып берсеңиз жакшы болот эле. Бул боюнча дегендей. негизи биз жумушка келгенибизге кыска убакыт болду. Бирок райондун ичинде азыр 100дөн ашык курулуш иштери жүрүп атат. Бул республикалык бюджеттен, анан жергиликтүү бюджеттен. Ошонун ичинде жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн ушу Кара суунун ичинде Коңурат конушуна суу тартып баруудагы акча каражат жергиликтүү бюджеттен каралган. Албетте ал жерде сапаты боюнча маселе жаралгандыктан, бул сиздерге чейин эле аудитордук
бүт бул бир эле Кара Суу шаарына эмес, аудиторлук текшерүүнү бардык жерлерге жөнөткөнбүз. Себеп ушул жанагы ар бир текшерүү өзүнүн органдары бар да. Ошолор карап анан жыйынтыгын чыгаргандан кийин нарушение кетсе, баягы бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун дегенде ар бир текшерүүчү өзү жыйынтыгын чыгарып, анан бергенден кийин кайсыл жерде нарушение боло турган болсо, биз укук коргоо органдарына берели дегенбиз. Бирок азыркы учурда ички иштер райондук бөлүмү дагы азыр иш козгогон экен. Анын да жыйынтыгы чыгат. Бирок ошо менен параллельно жанагы текшерген аудитордуктун жыйынтыгы чыкса, так заключениясын берет. Ошондо биз укук коргоо органдарына беребиз. Бардык нерсе мыйзамдын талаасында чечилиш керек. Бул жеке бирөөнүн жеке өзүнүн акчасы эмес, бул мамлекеттин акчасы. Бирок мамлекеттин акчасын кандай колдонуу деген тартип бар өзүнүн. Ошол тартиптин негизинде колдонуш керек. Бирок негизинен сиз бул боюнча өз түртөн маалыматыңыз бар да? Бар. Маалымат бар, толук. Маалымат бар. Эми жанагы калп айтса калп айтпайт дейт да. Биз ушул элдин жанагы арызы менен барып текшерген учурубузда элдин айткандары туура болуп чыкты да. Себеп ал жерде эл жашайт да, эл билет да, ким кайсы жерге канча шланги көнүндө кандай суу алып барып атат, кандай задвижкаларды коюп атат дегенде, булар болсо койдук да атат, биз самом деле иликтеп барганда жок болуп атат задвижкаларчы. Жок, бул жерде эң туура бир маселени айтып атасыз да. Кагаз түрүндө башка, жасап аткан жумуш башка. Анан эми бул муниципалдык ишкана да. Жетекчи келгенден кийин муниципалдык башкармалыктын өзүнүн милдети жазылган. Ошол жумушту жасап атканда, жумушка киришип атканда, өзүнүн жумушуна киришип атканда, өзүнүн ошол мамлекет тарабынан корголот, анан мыйзамсыз иш жасаса жоопкерчиликке тартылат деп турат. Ал мыйзамда бар. Өзү жоопкерчиликке тартылат. Если ошондой нарушение кетире турган болсо, жоопкерчиликке тартылат, анан кызмат орду каралат. Бул мыйзамдын чегинде, если бир мыйзам бузуу болсо. Анан биз мэрден интервью алганда мэр айтып атат, биз ушул тендерден качып, биз өзүбүз үнөмдөйлү деп, өзүбүздүн акчабызды өзүбүз үнөмдөйлү деген максатта ушундай кылдык дедиле. Бирок ал тескерисинче болуп чыкты да, бардык нерсечи. Анан үнөмдүү эмес, бул жерде аябай эле мындай акчанын суммалары, разницалары аябай эле көп чыгып калгандыктан, анан булар айтып атат, биз ИПга бергенбиз деп атат, бул суу таза суунун башчысы, биз ИП менен сүйлөшкөнбүз, ошодун баардыгын алганбыз дейт. Биз барып туруп текшерсек, ИП жөн эле шланг эле чыгарат экен. Ал жерде эч кандай жанагындай задвижка, темир иштери, кальцо, эч нерсеси жок экен. Жөн эле ошол ИПга байлап койгондагы, ошол ИП аркылуу булар акча жасаганга аракет кылышкан. Эмче факт турат. Себеп булар биз жумушту бүттүк деп мэрге отчет берип, кагазын берип атат протокол негизинде. Биз бүтүрдүк жумушту, болду, бүттү депчи. Биз андан кийин бүтүрдүк деген ошо кагазды бизге ал мэрдин колуна баргандан кийин анан биз иликтөөнү баштадык. Эң туура бул маалымат бар. Бул бүт элек жумушту бүттү деп мэрге кагаз түрүндө маалымат берип койгон. Бирок фактически бүт элек болчу. Бул жерде ар бир жумуштун өзүнүн тартиби бар. Жумуш башталарда ошол кагаздарын түздөп, кагаз түздөп бүткөндөн кийин жумуш иштерине киришип атканда ошол жерде көзөмөл технадзор деп коет. Техникалык көзөмөлдө адистер болуш керек. Ошол жанагы кагаз менен жасалып аткан жумуш экөө бири-бирине айкалыш керек. Дал келиш керек. Айкалып ошол жумуш менен кетиш керек эле. Бул жерде ошол кемчилик болгон үчүн азыр жана аудитордук карап атышат. Кагазды туура түзгөнбү, сметанын баалары туурабы, ал жерде жеринде кандай нерсе, анын баарына жооп берет. Эми бир моментте бардыгына жетише албайт экенбиз, бирок биздин мамлекетибизде жыл сайын текшерүүчү, жыл сайын бюджетти текшеришет. Жергиликтүү бюджетте өзүнчө орган бар, текшерет. Бүт мамлекеттик бюджетти да текшере турган орган бар. Ошол бүгүн мисалы бир жарыктандыруу кое турган болсо, ошого бир мөшөк цемент кетти, бир мөшөк немеси топурагы кетти, шагылы кетти, столбасы кетти, зымы кетти, освещениясы кетти. Ошол кагаздын бетинде кандай жазылган болсо, фактически иш дагы ошондой экөөнө дал келиш керек. Аны жылда текшерет. Мурун 2 жылда бир эле, азыр андайды токтотуп жылына кылып салган. Ал мындай азыр биздин жетекчилик дагы ар дайым айтып келип жүрөт да. Мурун кыңыр иш 40 жылда билине турган болсо, азыр 40 күнгө эмес, 44 күндө эле билинип калат. Бат эле.
Анан мына туура эл дагы жанагындай маселе көтөргөн үчүн азыр мына бат эле билинет. Анан неме эл айтып атат да, кече дагы арызданышты, бул боюнча билбейм, дагы качан мени чакырышат билбейм. Ошол жердин тургундары биз дейт, бизге суу келбеген сууга дейт. Келбеген сууга биз акча төлөп атабыз, бизди төлөтүп атышат мажбурлап деп ошентип атышат да. Жыргалбай аке, сиз кече тартып кеттиңиз. Биз сиз видеоңузду көрүп аябай сүйүнүп, рахмат биздин үнүбүздү жеткиргениңизге. Бирок биз эмне үчүн төлөшүбүз керек? Биз өзүбүз башка жактан суу ташап келип кудубузга куюп деп тиричилик кылып атсак дейт. Силер жок төлөйсүңөр деп эле төлөтүп алып атат дейт да. Ушул жагында бир карап койсоңуз жакшы болот. Бул жерде көзөмөлдөйбүз. Бул жерде көп факторлор бар да. Көп факторлор бар. Муну эми санап отурса көп. Анан эми муну конечно көзөмөлдөшүбүз керек. Бирок быйыл күндүн ысыгына байланыштуу суунун тартыштыгы чын эле болуп атат да. Муну моюнга алышыбыз керек да. Анткени жана келип аткан суу келип атат, элге жетиштүү эле. Бирок эл жанагы өзлөрү да кичине жоопкерчиликтүү болсо жакшы болот эле де, жана огородко кое берип коечат да. Азыр мына үймө үй кыдырып атышат. Жанагы үймө үй огороддун тегереги сугарылып турса, барып 500 сомдон 2000 сомго чейин штраф салып атышат. Потому что башындагы элге суу жетип атат, аягындагысына жетпей калып атат. Анткени башындагылар жана огородко максатсыз колдонуп коет. Ал айтканыңыз туура. Аны биз дагы өзүбүз дагы көзөмөлдөп жүрөбүз. Мыйзамсыз болгон болсо дароо эле чалып айтып деп, ошол жерде же болбосо эскертүүлөр жүргүзүп, будан кийин YouTubeга чыгасыңар, интернетке чыгасыңар, уят болосуңар, штраф төлөйсүңөр депчи. Анан аудит жөнүндө айтып калдыңыз, мен жана ошон үчүн мен кечегиде бул иликтөөдө мен аудитти өзүмө жаныма ечитип алып барып көзүм менен көрсөтүп, баардыгын далилдеп көрсөткөндөн кийин анан аудит дагы мойнуна алды да, бул жерде турган иштер болду депчи. Эми шибегени капка беките албайсың дейт да. Эми болор иш болду, баардык факттар көрүндү, Чыңгыз мырза. Эми ушул боюнча сизден ушул биз суранабыз, жана талап кылабыз. Ушуну мыйзам чегинде карап, өзүңүздөр дагы мындай бир комиссияны түзөсүздөрбү, булардын иш ордуларын эле эмес, ушундай бир зыян алып келген боюнча дагы бир неме кылып карап берсеңиздер. Анан азыркы учурда булар шот фактуралар дагы кайра оңдоп атыптыр. Мага дагы келди маалымат, шок фактуралар, оңдолгон шок фактуралар дагы келди колумачы. Ошентип аз булар өздөрүнүн жанагы кылып койгон иштерин жабыш үчүн дагы ошибкалар болуп, шот фактураны кылып атат, жабамды атат, кайра ачылып атат да иштеричи булардынчы. Ошол эми Чыңгыз мырза, биз сизге ошо элдин үнүн жеткирип коелук деп келдик. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Биз дайыма ким кайсы эмне, кайсы бийлик учурундумун, биз ушу дайыма элге, эл менен бийликтин ортосуна көп беребиз. Мыйзам иштерди айтып деп келе беребиз. Сиз тарапта, сиздин районуңузда болгон буюрса толгон токой коррупциялык иштер аябай көп. Бул боюнча биз, сиз эми келдиңиз, бул боюнча сиздин маалыматыңыз дагы болсо керек, балким болбосо керек. Биз жакында бул боюнча дагы аябай катуу бир иликтөөлөрдү кылабыз. Кара сууну ушундай бир Кудай буюрса, мындай бир коррупционерлерден айрылтайлы деген ниет менен иликтөөлөрдү кылып атабыз. Жакшы. Кошо иштешебиз анда. Иштешебиз. Рахмат. Ийгилик. Рахмат. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул жерде жанагы таза сууга ишканага мындай бир шланги берген ИПнын ээси Акыл мырзага дагы келип жолуктук. Азыр биз Акыл мырзага бир-эки суроолорду беребиз. Кандай эмне болгон боюнча анан ушул жөнүндө биз маек кылмакчыбыз. Акыл мырза, өзүңүздү коомчулукка тааныштырып койсоңуз, аты жөнүңүз ким, эмне иш кыласыз дегендей. Аты жөнүм Акыл Байышев Акылбек Чырмашевич. Ошол полиэтилен труба боюнча суу түтүктөрүн, турбаларды чыгарабыз. Жеке ишкерсиз. Жеке ишкер. Жеке ишкерсиз. Анан Акыл мырза, сизге өзү негизи булар жалпы сиздин эсебиңизге канча акча которушкан? 1.360.000 которгон. 1.360.000 которгон, а? 1.360.000 которсо, андан алар канча сомдук мындай бир товар алышты сизден? Эмне алышты конкретно? Труба алышты. Мен ошол кольцолорун алып бердим, айткан нерселерин алып бердим, бардыгын заказ берген нерселеринчи. Алар сизден мындай, сиз эмес, башка бирөөлөр менен барып мындай ошолор менен сүйлөшүп түз элечи, барып элечи. Ошолордон алса болбойт беле дейм да ошолорду. Эми ошол мен ортого түшүп кольцолорду, баягы кете турган нерселерин алып бердим да. Кольцолор кайсысын алып бердиңиз эле? Канча сомдон алып бердиңиз деген? Кольцолор ошол комплект 15.000ден түштү да. Ошол мен комплект деген ичинде кольцонун крышкасы бар,
кольцо өзү бар, ичинде доставкасы бар. Алып барып коюшу бар. 15 миңден түштү да общий. Общий. Шот фактураны канча жолу өзгөрттүңүздөр ошондо? Азыркы учурда. Эми булардын акчасы менде болгон. Мен кайра которуп бердим кече шотуна. Аларгачы. Ушуну эми өзгөрткөнүн билбейм эми. Алар мындай сизден накталай акча канча сом алып кетишкен? Кетет бир 285 миңге алып кетти окшойт. Эми 300 миңге жакын. 300 миңге жакын акчаны сизге акчаны которгондон кийин канча күндөн кийин алып кетишти ошол акчаны? Эсте жок, точно. Канча 5 күн, 4 күн, 3 күн? 5-6 күндөн кийин ошол товарлар келгенден кийин алып кетти да. Ошондо сиз шланги чыгарганда сиздин шлангиңиздин сертификаттары барбы таза сууга деген? Жок, сертификаты жок пока. Сертификаты жок туурабы? Өзү негизи сиздин шлангиңизди таза сууга иштеткенге болбойт да, өзү поливнойду калып. Негизи документальный өзү питьевой эмес да биздики. Азыр сертификат эми аракет кылып атам. Бирок азыр сертификат берген балдардан оштон бар экен, алып келип көрсөтсөм, станокторуңуз эски экен деп. Эркек. Жок, станок. Станок Кытайдан заказ кылдым да азыр мен. Буюрса келет ата. Питьевойгобу? Питьевойго. Ошолор келсе, анан станок дагы көрүлөт экен да. Станок маркасы дагы жазылат экен сертификаткачы. Ушундай акыркы станок, компьютеризация болот. Анан ал станоктор первичный чыгарат да. Бул первичный, вторичный болуп бөлүнөт да. Биздики вторичка да. Да, биринчи сорт, экинчи сорт дегендей дейм. Первичкадан ал прямой нефтиден чыгат. Нефтинин калдыгынанчы. Ал питьевой. А биздики вторичный да баары эми баягы мусордан. Калдыктардан чогултуп туруп, жууп тазалап анан шланг чыгарабыз. Бакалашка, сакалашка билет экенсиң го, ушундай. Ушундай. Резина кыскасы. Ооба. Анан жанагы кольцолорду неме Жылдыз мырза айтып атат да, биз жибиден алдык деп атат да. Ошондо жибиден алыштып алар? Ооба, жибиден ошол. Алар алдыбы же сиз алып бердиңизби? Мен алып бердим аларды чалып. Жибиге биринчи мен бардым. Мен барып, сеналарын билип, анан алар өздөрү ошол доставка кылып шоферлор менен өздөрү алып барып койдурду да. Мен алар менен сүйлөшүп эле жибиден кайра барган жокмун. Алар өздөрү койдуруп установка кылышты. Анан жибиге алар өздөрү барып сүйлөшсө болбойбу эле деген да, сиз аркылуу эмес. Эми шот фактураны мен жазып бере атпайм. Ошого да. Эми сиз мындай ачык эле болгондой кылып айттыңыз да, туурабы? Ооба, эми жашырбадыңыз. жашырган эчтегеси жок эми бул жерде. Болгондой. Эчтеси жашырбадыңыз да. Акыл мырза, немени айтсаңыз, баягы сиз баягы немеге шот фактурага 850 сом деп трос шлангин жазыпсыз да? Ооба. Ал эмне себептен ал ошол маалда ошондой жазылып атат, анан жерге көмүлгөндө 40 көмүлүп атат да? Алар 85-тикти көмбөйчү. Ооба, биринчи ошону түшүндүрүп койсоңуз. 850 сомдон деп булар мен Бишкектен тааныштарым бар. Алар 850 сомдон ошол тросовый сүйлөшүп бер деди. Через мен аркылуу мен заклад салдым Бишкекке 850 сомдон. Заклад салып алар сала турган болду. Шланганы. Анан эле бирок бир жумадан кийин сала турган болду. Анан бир 3-4 күндөн кийин эле булар 850 сомдукту албайбыз. Биз сен чыгарган шлангадан 76-40тарды алабыз деп калды. Анан аларды отказ кыл деди. Мен отказ кылсам закладка күйөм го дедим. Күйсөң сүйлөшөбүз, күйө бер. Аны 850 сомдукту албайбыз. Ал жокко чыгарабыз аны дешти. Ага чейин сен заклад 10 миң берип койгон. Бишкекке 10 миң которуп койдум эле. Аны кимге айттың 10 миң которуп койдум деп? Аны ошол Жылдызга айткам. Жылдыз эмне деди? Жылдыз эми ал жокко чыкты. Ал ондой койбой турган болдук деди. Сен шланганы 10 миңди сен төлөй турган болдуңбу же Жылдыз төлөй турган болду? Эми аны мага берет да Жылдыз. Мен акчасын, мендеги акчасын алып калам да. Сендеги акчадан Мендеги акчасын алып калам. 10 миңди кыскартып калат экенсиң. Мен эми анан ал жокко чыкты деди, ал болбойт. Сен анын ордуна 76-лык шланга коебуз, сеникинен алып деди. Анан менен алышты 165 сомдон. Анан 40-тык алышты. Ошондо сен шот фактурага эмне үчүн ошо 165 сомдон деп жазып койбодуңар дейм да. Мен ошон биринчи ошол 10 миң заклад бергенден кийин эле уже мен уже ясно уже бүттү 850 сомдон деп шот фактура жазып берип койдум эле да. Анан кийин жокко чыгарып атпайбы? Жок, ошондо ал жокко чыгарганда дагы сен как ипин немеси эси катары жок. Бул шланги 150 сом, канча сом? 165 сом. 165 сомдон болду деп. Эмне үчүн шот фактура ошондо жазып бербедиң дейм да. Ондо биз албады да. Ондо сразу албады. Жок, сенден 165 сомдугунан алып атпайбы? Жок, ооба алды, бирок
Ошондо дейм, ошо алган учурда эмне үчүн шот фактурага 165 сомдук шланги алды мен деп ошону жазып бербедим. заклад салгандан кийин эле 850 сомдон деп жазып берген элем. Ошол эле анан калганын кийин турлап аны жокко чыгарып кийин турлап жаздык да. Жазып бердим да. Урматтуу көрүүчүлөр, өзү негизи Кара Суу шаарынын мэриясы мэр өзү айтып атат, биз ушул тендерден качып, биз өзүбүзгө үнөмдүү кылайлы деп ушундай ишке барганбыз, түз эле сатып алуу жолуго депчи. Анан бул жерде мындай бир суроо пайда болот да. Анан булар тендерден качып өздөрү түз сатып алуу кылып атса, андан эмне үчүн бул ИПни аралаштырышат дейм да мен. Эмне үчүн ИП аркылуу алып атышат? Мынакей суроо. Көрдүңүздөрбү? Ошо мисалы жибиден бар өздөрү ала албайбы? Өздөрү договор түзүп. Задивишка боюнча бар өздөрү шот фактура жаздырып түз алып алса болбойбу беле? Анан тем более бул азыр Акыл мырза бир гана шланги гана чыгарат экен, сиз туурабы? Негизи. Негизи только шланги эле чыгарасыз. Мынакей. Анан бул жерде бул жиби болбосо, темири жок болсо, анан ошолор менен түзмө-түз эле барып эле болгон баасын ачык эле жазып эле шот фактураны жаздырып алып келип эле тиркеп койсо, мындай болмок эмес да. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Бул жерде ошо коррупционный схеманын түздөн түз көрүнүп турганы ушул. Эми булар өздөрү ал жактан качып туруп, өздөрүнө кайрадан көбүрөөк жейли деген мындай бир максатта ушундай система менен ИП менен бир гана ИП менен гана пулду кылыштын жолу болгон да. Мынакей. Булар мен жанагы жогоруда айткандай эле, мурунку бөлүмдөрүндө айткандай эле, булар бүтүрдүк биз деп туруп документти бүтүрүп тапшырып берип атат мэрияга, биздин жумушубуз бүттү деп. Андан кийин артынан мындай былыктары чыгып атат да. Мынакей. Урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, өзүңүздөр көрүп атасыздар, канчалаган эбегейсиз акчаларды алып, карызга алып, ушуга окшогон суу жок жерлер суулуу болсун, садиги жок жерлер садик мына бала бакча болсун, мектеби жок жерлер мектеп болсун, жолу жок жерлер жолду болсун деп акчаны бөлүп атса, биздин бул жерде олтурган Кара Суу шаарынын мэри жана анын командасы таза суунун ишканаларынын кылган иштери ушул. Дагы кандай факт керек эми? Кандай факт керек? Ушундай бизде Ош областында Кара Суу районундагы биздин таза суунун ишкананын жетекчилеринин, инженерлеринин кылган иштери ушул. Мэрибиздин сүйлөгөн сөзү ошол. Мэрибиздин кылган иши ушул. Анан бул жерде мэрибиз айтып атпайбы? Ким кылса өзү жооп берет деп мындай сыртка чыгып атат да. Жок. Ал дагы жооп бериш керек бул нерсеге. Эмне үчүн убагында көзөмөлдөгөн эмес. Ошондой бизде жаңылык. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр Акыл мырза дагы өзү тастап айтып берди. Акча которулгандан кийин бир 5-6 күндүн ичинде ошол бир 300 миңге жакын акчаны алып кетишкен депчи. Бүгүнү ошол баягы 300 миңге жакын акчаны ким алып кетти эле? Жылдызбы же Сагынбы? Жылдызга бергенмин. Болду. Деги эле урматтуу көрүүчүлөр, биздин мамлекетибизде, биздин шаарыбызда, биздин районубузда ушуга окшогон мындай бир мыйзамсыз болгон иштерди эртерээк мындай бир бөгөт коюу убактысы келди деп ойлоймун. Эми биздин элибизде эң негизгиси таза суу дайыма чыгып турсун, биздин чоңдорубуз, чиновниктерибиз дайыма таза сууну чыгарып берип турсун. Ушинтип оң тарап, сол тарап кылып туруп, акчаны мындай бир жештин жолун ойлобостон түз иштеп берсин демекчибиз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондо азыркы 3-бөлүктү тартып, иликтеп, 3-бөлүктү дагы аяктаган турабыз. Бул жерде өзүңүздөр көрдүңүздөр, Акыл мырзага ИП жанагы шланги чыгарган балага булар акча которот. Акча которгондон кийин ошол жактан жана Жылдыз деген мырза, Акыл мырзанын айтышы боюнча 300 миңге жакын акчаны алып кетет. Эми андан кийин жанагы тракторлорго солярка куя турган майына 150
150 миң сомдой акча бөлүнгөн. Андан да канча сом иштелген көрдүңүздөр, 25 миң сомго чейин жакын акча иштелген. Калганы жок. Эми кыскасы азыркы учурда жаңы шот фактураларды дагы өзгөрткөнгө аракет кылып атышыптыр. Эми биз бул боюнча дагы ушул акимге кирдик, айттык, дедик, жакшына көзөмөлүңүздөргө алып, бизге жакшы Кара Суу шаарына жакшы мэр, жакшы жетекчилерди карап, ушулардын бир ордун карап бериңиздер деп. Эми акыркы эле 3 жылда ушул Коңгур Ата айылына бизге жеткен маалымат боюнча бир 30 миллионго жакындай акча сууга деп бөлүнгөн экен. Эми ошончо акча бөлүнгөндөн кийин бул жерде мына көрүп атасыздар, өзүңүздөр көрүп атасыздар, Коңгур Ата айылынын тургундары дагы деле таза сууга жете элек. Эми ушуга окшогон жетекчилердин мындайча айтканда баарынан жогу жакшы жетекчилер келсин. Анан буюрса бул жагында да биздин иликтөөлөр боло бермекчи. Биз сөзүн кыскасы элдин акысын жеген чиновниктерге биз буюрса элдин акысын мындай бир жедирбейбиз. Бул боюнча иликтеп, сиздердин ордуңуздар каерде болушун биз көрсөтөбүз. Ошондуктан акылыңыздарга келиңиздер, мамлекеттин акчасын мындай бир үнөмдөп, элдин акысын жебегенге аракет кылыңыздар. Ошол, көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.